Ысык-Көл облусу боюнча 176 айыл бар. Анын ичинен 17 айылды Арис программасы таза суу менен камсыздап, курулуш иштери соңуна чыкты. Долбоордун алкагында Дубандагы айылдар 3 этапка бөлүнүп иш алып барууда. Бүгүнкү күнү Түп районунда азыркы убакытта 3 айылда курулуш иштери жүрүп атат. Гүрмөнтү, Ак Булак, Кечиөрүктү. Ысык-Көл районунан Григовка айылды курулуш иштери аяктап калды. Муну азыр жакын арада элдерге пайдаланууга өткөзүп беребиз. Эми Ысык-Көл районунан эми бир айыл Каралды айыл, бул дагы ушул октябрдын аягында курулуш иштери башталат. Ысык-Көл районуна караштуу Григорьевка айылындагы суу системасы 1956 жылы курулган. Ошол күндөн бери бир дагы жолу капиталдык ремонт жасалган эмес. Мындан улам суу түтүктөрү жараксыз абалга кептелген. Эми минтип эл мүдөөсү орундалып, Арис агенттиги тарабынан жалпы наркы 163 миллион сомдук долбоор жүзөгө ашырылууда. Жер астынан 200 метр тереңдиктен суу чыгарылып, 2 суу топтоочу жай курулду. Резервуардын ар бири 800 куб метр сууну өзүнө сыйдыра алат. Бул суу өлчөмү айылды сутка бою суу менен камсыз кылат. Суу пайдалануучулар 1 куб суу үчүн 45 сом өлчөмүндө акы төлөшөт. Айыл ичинде ар бир көчөдө трассалар өткөн. Анан бир колонкадан 8 абонентке суу тартылат деп пландаштырылган. Азыркы учурда ушул айылдын 1700 түтүнү болсо 1500 турбалардын даярдап коюшту. Биз жанагы Апатыр деген умный счетчик бар экен, ошону күтүп атабыз. Алар азыр келип, бияктан жанагы стандарт метеорология боюнча пломба басылып атат. Ошо келгенде подрядчик уже сууну элдерге кошо баштайт да. Учурда айылдагы суу системасын киргизүү боюнча курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Айылдагы орто мектептеги кол жуугуштар жаңыртылып, имараттын ичинде заманбап ажаткана салынып жатат. Суу маселеси чоң көйгөй болчу. Кудай буйрса, биздин айылыбызга жаңы таза суу кирип атат. Арис программа боюнча. Ошонун ичинде биздин Арис уюмуна чоң рахмат айтайын деп элем. Биздин мектебибизге жаңы рукомойниктер коюлду. Ички туалеттер коюлду, 3 этажга тең. Бул мектепте жалпысынан 1300 окуучу билим алат. Буга чейин 4 кол жуугуч урналар болсо, азыр алардын саны 20га жетти. Ажатканалар окуу имаратынын сыртында жайгашып, кыштын ызгар суугунда башталгыч класстын окуучуларын бир топ эле убарага салып келген. Башталгыч класстарга кышкысын ажатканага барыш аябай оор болчу. Анан азыр биздин мектептерибиздин иштерине ажатканалар салынып, анан жаңы суу кирип атканда биз аябай кубанып атабыз. Жана биздин окуучуларыбыз да аябай кубанып жатышат. Мектептин ичинде ажаткана болот экен деп, анан жаңы таза суу кирип атат биздин айылга. Арис агенттиги айылдагы бала бакча, мектеп менен тыгыз иш алып барып келет. Бул жолу айылдарды таза суу менен туруктуу камсыз кылуу жана санитарияны өнүктүрүү долбоорунун алкагында окуучуларга тазалыкты сактоо жаатында маалыматтар берилди. Мектепте дагы санитарияны туруктуу өнүктүрүү боюнча иш алып бардык. Ар бир класс жакшы ишмердигин көрсөтүп, бүгүнкү акцияда ошого жараша биз момундай айыл өкмөт бөлүп берген акчага момундай ар бир класска момундай белектерди тапшырып атабыз. Григорьевка айылынын тургуну Шайгүл Малабекова жолдошу экөө долбоордун алкагында үйүнө жуунуучу жай ажаткана курушту. Алгач долбоор тууралуу угуп, анчейин көңүлдөнбөгөнү менен жыйынтыгы жакшы натыйжа берди. Эми үй кожойкесинин түшүгү алда канча жеңилдейт. Арис программасынын аркасы менен душ септиктерин салып алдык буюрса. Душубуз Аристон эме кылып салып алдык. Дагы көптөрүңүздөр салып алыңыздар. Ишеничтүү эме экен Арис эмеси. Буюрса акчабыз которулуп атат. Бул иштер Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин жана Дүйнөлүк банктын колдоосу менен айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору алкагында ишке ашырылууда. Аткаруучу орган Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын алдындагы ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү мамлекеттик мекемеси. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу тарабынан ишке ашырылып жатат. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Ысык-Көл жаңылыктары.